Амансыздарбы мекендештер. Бүгүн KG недвижимость агенттигинде дагы бир кыргыз мекендешибизди турак жайлуу кылдык. Сделкабыз аяктап бүттү. Эжекебизди үй бүлөсүн куттуктаймын. Алган үй берекелүү, майлуу сүттүү үйлөрдөн болсун. Кырдарыбыз жөнүндө айтып кетейин. Кыргызстандын жараны өзү жана баласы болду участниктер. Үй тандоого келгенде 8-июлда баштаган экенбиз. 1 ай 3 күн өткөндөн кийин уже сделкага ушинтип чыгып отурабыз. Баардык документтер подписание болду. Үйдү болсо Королевдон алды. Сайда же сөз башынан болсун. Кайсы жактан угуп келдиңиз биздин агент? Саламатсыңарбы? Мен Самараны Инстаграмдан көрүп, ошол жактан таанышып, анан ошол жактан жазып, WhatsApp номерин алып, анан кийин байланыш баштадым. Анан өзүнө консультацияга барып, ошол жерден пикир алмаштык. Бизге чейин балким башка агентствону эсилдеп жүрдүңүзбү же болбосо сразу эле тандооңузду биздин компанияга койдуңуз беле? Буга чейин дагы бир компанияга кайрылгам, бирок алардан натыйжа болгон эмес. Ошон үчүн анан Самараны көрүп, 1-2 жолу көрүп, анан кийин ишенип баштадым. Ошон үчүн Самарага ишенип кайрылып баштадым. Одобрение жөнүндө айтып кетели. Одобрение чыкканда кээде күткөнгө туура келет. Документтерди даярдап же болбосо баягы процесси башталгандан кийин гана биз биле алабыз. Кээде баягы процесс учурунда баштаганда зачислениясы жок болуп калат. Ошолордун баардыгын чогултканга кээде убакыт кетип калат. Сайды эжекеникинде бир 6-7 ай болуп калыптыр. Өзүмдүн азыр сурадым. 6-7 ай убакыт кетти одобрение алганга. Эмне себептен, кимдин документи туура болбой атты же доход жетпей атты, ошону дагы айтып кетсеңиз. Муну мен Самарадан сурап атырмын эмне экенин, бирок айткан эмес да. Эмне экенин. Эмне себеп болуп атканын айтпады, бирок ошо азыр токтоп калды, пока одобрение чыга элек деп, 1-3 ай токтоп турду да, эмнегедир. Анан кайра чыгып баштады деп, анан биздикин дагы башкадан документти экинчи жолу подавать этишти да, ошондон анан чыкты. Ооба, муну айтканымдын себеби дагы кээде ар кандай клиенттерибиз бар чындыгында. Бүгүн документтерди тапшырып алып, эртең сурагандар бар. Кээ биркилердикини процесстин жүрүшүнү түшүнөт дагы, значит мындай кылсам мындай одобрение чыгат экен, же болбосо официально иштебесем демек бирөөгө официально иштеген бирөөнү табышым керек деп бизге дагы жардам берген клиенттер дагы бар. Демек сиз аябай спокойный клиенттерибизге кирет экенсиз. Өзү башында айткан, ошо 3 айдан 1 жылга чейин мындай болот деп процесс. Ар кандай болуп калат, кээ бирде тез чыгып калат, кээ бирде ушундай узакта чыгат деп өзү айткан башында. Ошон үчүн мен сабыр кылып күтүп турдум. Кудай насип кылып, мына ушул күнгө насип кылган экен. Кудайга шүгүр. Ооба, өтө көп болуп кетти деген жоксузбу? Капачылык жокпу? Жок, эми насип Кудайдан деп эле күтүп аттык. Насип болгон күнү алып каларбыз деп. Ичиңизден ишенип турдуңуз демек. Ооба, ичимден эмнегедир ишенип аттым, болуп калса керек деп. Болот баары бир күн деп ишенип аттым. Тууган уруктарыңыз беспокоить эткен жок, Жок. Уялайын дедиңер, үйүңөр эмне болду деп. Жок, мен эч кимге айткан жокмун. Качан болгондо айтам деп эч кимге айткан жокмун. Үй жөнүндө айтып кетсеңиз, толук адресини, канча үй көрдүңүздөр, үйдүн эмнесине карап токтолдуңуз, сизге үй тандоого келгенде ким жардам берди, ошолорго дагы токтоп айтып кетсеңиз. Үйдү мен өзүм эле карадым, бирок кыздар силер да жардам бердиңер. Бирок 5-6 үй көрдүк, бирок ушул үй жарыктыгы менен жакты, таза экен. Киргенде эле аурасы жакты. Сразу эле эметтим, ушул үйдү меники болду дегендей сезимдер болду. Ооба. Королевдо жайгашкан. Ооба, Королевдо, город Королев, Мичурино. 2 бөлмөлүү. Ооба. Полноценный двушка, 44 квадрат. Баасын дагы айтып кетсеңиз. Баасы 5,600,000 түштү. Первоначальный взнос канча бердиңиздер и кредитный средства канча болду? Первоначальный взнос 1,121,000 болду. Кредитный средства 4,479 болду. Азыр айтып кетейин мекендештер, ставкалар түштү Транскапитал банктан. Любой мындай действие болгондо, банкта өзгөрүүлөр болгондо биздин жумушубузда бир аз токтойт. Себеби бар обновление кылыш керек болуп калат. Эженикин дагы жаңы ставка менен алынды. Ставкасы 24,25 болду. Ежемесячный платежу 92 миңден чыгыптыр.
досрочный погашение жөнүндө дагы баардык маалымат беремин. Бул өтө маанилүү момент, себеби первые 3 года биздин видео көргөндөр болсо билесиздер, первые 3 года клиентке мүмкүнчүлүк көптөн төлөсө, буну 25 жыл төлөп жүрбөйт. Үй жөнүндө дагы айтып кетейин, өзү ипотекадагы үй алсаңыздар, эгерде планыңыздар өзгөрдү же болбосо үйдү чоңойтобуз же Кыргызстанга кетебиз деп калсаңыздар, 3 жылдан кийин үйдү сатыкка койсоңуздар болот. Эже алган үй дагы Совкомбанкта обременениясы бар болчу. Башка процесстерге караганда азыр процессибиз бир аз узагыраак болот. Бирок мунун баардыгын Саид эжеге айтканмын. Тез болот деп неме кылбаңыз, не рассчитывайте, кичине убакыт керек болот. Ошого даяр болсоңуз гана бул үйдү менен баштайлы деп айтканмын. Ага макул болуп айтканмын мен, ал Совкомбанкта ипотекасы бар экен. Аны жабылат, анан кийин андай үйлөрдү алса болот өзү. Кээде болуп калат, үйдү караганда карызы бар экен, там ограничение бар үйлөр десе, кээерки клиенттер түшүнбөй калат да. Ушундай моменттерди биз баягы клиенттер менен советтешип, кээде баягы притык болуп квартирадан чыгып кетишке туура келген клиенттерибиз дагы бар. Ошон үчүн баардыгын ачык айкын сүйлөшүп, эгерде клиент макул болгондон кийин гана баштайбыз. Кудай буйруса, качан гана процесс бүткөндө эч ким жашабайт экен, ключуну берет деп айтышты. Ключуну бергенде да Кудай буйруса үйүн дагы обзору болот. Саид эже, сизге негизи эле одобрение алган кыйыныраак болдубу же үй тандаган кыйын болдубу? Мага үй тандаган кыйын болду. Үй тандаганда үй самый сложный. Көп эле үй көрүптүр, өзүңүздөр уктуңуздар. Анан клиенттерибиз эгерде бир жакты карай турган болсо, бир определенный областьга токтоло турган болсо, процесс дагы батыраак кетет. Анан анчалык чарчабайт да, анан кээде болуп калат. Сиздер только ошо Королёв өзүңүздөрдүн жумушуңуздар жактагы үйлөрдү карадыңыздар. Ошон үчүн үйгө келгенде дагы кыжаалат болбоңуздар. Баардык болгон жакшы кеңештерди беребиз. Сиздердин оюңуздарды дагы эске алуу менен үй издегенге жардам беребиз. Сиздерден дагы биринчи очередь бюджетиңиздерди карашыңыздар керек. Мисалы үчүн буну болсо дагы жакшы маалымат бар, бизде информация бар. Сентябрда дагы түшөт экен. Эгерде ставка дагы түшүп кала турган болсо, түшүргөнгө мүмкүнчүлүк болот. Бул үчүн сиз дагы эле официально иштешиңиз керек. Заявка кайрадан заявление жазганда сиздерге жардам беребиз. Азыркы учурда дагы биздин клиенттер алгандар бар, 30%тен даже 30%тен алгандар бар. Алардын дагы жардам берип атабыз банкка кайрадан ставкаларын түшүргөнгө. Үй алам деп канча убакыттан бери аракет кылып жүрөсүз, же болбосо 1-2 жылдын ичинде эле ушундай оюңуз пайда болдубу, үй алыш керек деп? 1 жылдан бери ойлонуп калдык. Ошо 1 жыл мурда үй алгыбыз келип, ушул заттан эми 10 жыл болду биякта жүргөнүбүзгө. Балдарым уже бияка көнүп калышкан, ошон үчүн уже 1 жыл болду чечим чыгарып алыш керек экен деп ойлонуп, анан карап баштадык. Ушу Самарага ишенип, Самарага тапшырдык. Кудайга шүгүр, чыгарып берди одобрение. Силерге дагы рахмат, үйгө карашып жардамыңарды аяган жоксуңар, совет берип, айтып деп турдуңар. Силерге да чоң рахмат. Ишенбей ийгилик, ден соолукта болгула. Рахмат, айтканыңыз келсин. Азыркы ойлонуп жүргөн мекендештерге эмне деген совет айтасыз? Себеби кээеркилер чындыгында ишенбегендер дагы бар экен. Силер өзүңөрдүн таанышыңарды же болбосо видеолорду кыскартып, анан чыгарып турбайсыңарбы деп Саид эженин дагы сөз болсун. Бизде мына сделкасы болуп өттү. Сиз дагы ошо мекендештерге айтып кетсеңиз өзүңүздүн сөзүңүздү. Эми ар бир адам өзүнө ишениш керек, анан Кудайдан жакшылап сураш керек, Кудайга ишениш керек. Анан кийин ушул Самарага да ишенсе болот. Ушул эмесинин историясын көрсө, көп адамдарды үйлүү кылган, ошолорду көрүп туруп эле уже ишенсе болот. Мен ошо көп адамдарды үйлүү кылганына ишенип, мен дагы ишеним артып, мына Кудай кааласа үйлүү болуп отурабыз. Сделкабыз аяктап бүттү, Кудай буйруса. Бүгүн 12 август, где-то 25 августтарда ишенем ключты дагы алып калабыз, үйгө дагы барабыз, видео обзор болот. Сиздер дагы Саид эженин үй бүлөсүн куттуктап койсоңуздар болот.